25 январь. Кечиккен куткарылуу. Ошол замат бардык эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. Элчилердин иштери 16-бөлүм 26 аят. Азыркы заманда Кудай өз элин жамандыктардын баарынан эмес, кээ биринен куткарат. Муну билүү жаныбызды жубатат. Себеби муну билбесек, кандайдыр бир жамандыкка кабылганыбызда Кудай бизди унутуп койду же четке какты деп ойлоп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан элчилердин иштери 16-бөлүм 19-дан 24-кө чейинки аяттарда Павыл менен Силас алгаш жамандыктан куткарылбаса да, кийинчерээк 25-26 аяттарда куткарылганы бизге дем бериши керек. Алгач Кудай аларды куткарган эмес. Павыл менен Силасты кармап алып, аянтка башкаруучуларга сүйрөп барышты. 19 аят. Аскер башчылар болсо кийимдерин сыйрып алып, аларды таяк менен сабоого буйрук беришти. 22 аят. Аларды бир далай сабашкандан кийин түрмөгө түртүп киргизишти да, түрмө сакчысына өтө сактык менен кайтарууну буйрук кылышты. 23 аят. Түрмө сакчысы аларды ички түрмөгө түртүп киргизип, буттарына жыгач кишен кийгизип койду. 24 аят. Бирок андан кийин куткаруу келген. Түн ортосу болуп калган убакта Паул менен Силас сыйынып, Кудайды даңктабырдашты. Туткундар болсо аларга кулак төшөштү. Бир маалда катуу жер титирөө болуп, түрмөнүн пайдубалы солкулдап кетти. Ошол замат бардык эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. 25-26 аяттар. Кудай эртерээк кийлик иш алмак, бирок андай кылган жок. Мунун себеби бар. Ал Павылды жана Силасты сүйөт. Бизге суроо: сиз өз жашооңузду Павылдын азапка кабылган жана кийинчерээк андан куткарылган өмүр жолуна салыштырсаңыз, азыркы учурда кандай жагдайдасыз? Кийимдериңиз сыйрылып, сабалган абалдасызбы? Же эшиктер ачылып, колуңуздагы кишендер бошоп калган абалдасызбы? Эки абалда тең Кудай сиз үчүн кам көрөт. Ал сизди калтырып же таштап кеткен жок. Еврейлер 13-бөлүм 5 аят. Эгерде сиз кишенделген абалда болсоңуз, үмүтүңүз үзүлбөсүн. Ырдаңыз, боштондук келе жатат. Маселе убакытта гана жатат. Өлүм аркылуу келсе да, баары бир келет. Өлүм алдында турсаң да, ишенимиңди бекем тут. Ошондо мен сага түбөлүктүү өмүрдү сыйлык кылып берем. Аян 2-бөлүм 10 аят.